Бардык корей тилин сүйүүчүлөргө салам. Бүгүнкү бул сабакта мен силерге корей тилине кириш атканда эмнелерди билиш керек, ошол жөнүндө айтып беремен. Негизи корей тилиндеги алфавиттерди хангыл деп аташат. Корей тилинде негизги үндүү жана үнсүз деп тамгалар экиге бөлүнөт. Ушуларды эле жаттап алсаңыз, калган тамгаларды бат эле өздөштүрүп аласыз. Корей тилинде 14 үнсүз тамга бар жана 10 үндүү тамга бар. Кийинки тамгалар ушул эле эки тамгалардын негизинде түзүлгөн. Мисал үчүн, бизде кыргыз тилинде мындай тамгалар жок, корей тилинде дифтонг деген түшүнүк бар. Дифтонг бул эки үндүү биригип бир тыбышты берет. Мисал үчүн а плюс о болсо ва. Мына ушундай үндөр кошулуп отуруп жана каткалаң тамгалар деген бар. Бул эки үнсүз тамгадан түзүлөт. Ушинтип отуруп эле санап чыкканда 40 тамгага жетип кетет. Ошол 40 тамганын бардыгын жаттайбызбы деп чочубаңыз. Башында айтып кеткендей, эң негизги 14 үнсүз менен эле 10 үндүү тамганы жаттап алсаңыз, калгандары оңой эле болот. Мына эми жалпы хангылды ажыратып алдык. Кийинки баскычта ошол хангылдарды кантип кошуп жазабыз. Сабагыбыз мына ошол жөнүндө болмокчу. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин.